Өз негизи биз бул кайрымдуулук иштерди 2014 сентябрдан баштаганбыз. Анда биз биринчи ошол элдерден кийимдерди кабыл кылып баштаганбыз. Ошол күндөн баштап бүгүнкү күнгө чейин бир канча десем, кеминде 5-6 тонна дейбизби, 10 тонна бир өтө көп кийимдер таркатылды. Бизге көбүнчө кийимдерди ошол билген адамдар алып келип беришет. Өздөрүнүн кийилген кийимдерин анча-мынча соода кылган эжелерибиз бар, кээде таза кийимдерди да беришет. Бизден кийим сурагандар өтө көп кийимдерди жеткире албайбыз. Андан сырткары биз ошол азык-түлүк дагы мындай демөөрчүлөр болсо азык-түлүк берген учурларыбыз да болот. Көбүнчө Курбан айт, Орозо айт мезгилдеринде продукты беришет. Мен ушул фонддун биз ошо жетекчиси катары, анан эжелер бизге өтө көп жардам берип келишет. Жумасын белгилүү күндөр ачып турабыз. Ошо биз иштешкен муктаж үй бүлөлөрдүн арасынан мисалы ачка отурган, бала чакасынын кийими жок, мектепке жибере албай, үйүндө светин төлөй албай, жашай турган жери жок, үйү жок, көчөдө калып, балдарын же бага албай, мисалы балдар үйүнө берип койгон, мисалы үчүн наны жок, кийими жок, жата турган үй турак жайы жок, жосо жанагы дары-дармекке акчасы жок кайрылган үй бүлөлөр өтө көп. Арасында жесселер да бар, күйөөсү жок ажырашып кеткендер бар, өтө көп. Бизге мынагу муктаж үй бүлөлөр табыш жагынан бизде эч кандай маселе жок. Муктаж үй бүлөлөрдү өтө көп болгону бизде демөөрчү жагынан табыш кыйынчылыктар болот, демөөрчү жактан табышчы. Анан акыркы 2019 жылдан бери бизге Дуингунд фонду өтө чоң жардам берип келатат. Дуингунд фондунун демөөрчүлөрү булар негизинен Пакистан, Индия, Бангладеш, Шри-Ланкадан келген мусулман студенттер, мусулман эмес студенттер ушу акыркы 2 жылдан бери ошолор катуу жардам берип келип атышат. Ошол айткандай эле биздин азыр эң негизги демөөрчүбүз таң калыштуу бир жагынан өзүбүздүн кыргыздар эмес, эң таң калыштуусу биз Индиядан, Пакистандан, Шри-Ланка, Бангладештен келген студенттер жалоотто окушат. Алар бир жалоотто бир 2000ге жакын студент окушат. Ошол студенттер агайлары менен биргеликте ай сайын айлыктарын акча топтошуп бизге ай сайын каражат бөлүп турушат. Ошолор былтыр карантин учурунда эле миллион сомдук кем эмес, миллион сомдон кем эмес азык-түлүккө жардамга каржылашты. Ошол миллион сом 1000 үй бүлөгө продукты болду да. 1000 үй бүлөгө продукт болду. Бул карантин учурунда эле, карантинге чейин эле бизге жардам берип келишкен. Карантинден кийин да жардам берип келип атышат. Кой союшат, Курбан айтта, Ороз айтта продукты беришет, коляска алып беришет, өтө үйлөрүнө барышат, өтө активдүү. Азыр мен складты деле көрсөтөйүн. Былтыр ушул складыбызда тынбай продуктлар таркатып, таразага тартып, таразалар жетишпей, ушул эжелер да тынбай иштеп атышты. Ушул складда продуктлар турду былтыр карантинде. Un, кап-кап un, картошкалар туруп. Берге биз кышкы кийимдерди мындай сорттоп бөлүп койгонбуз. Жайында кышкы кийимдер бияка сактайбыз дагы, анан кыш келгенде кайра алып чыгабыз да биякачы. Ушул склад бөлмөбүз жетиштүү эле бүт, жана продуктлар бирөө продукты алып келип туруп сактаган шартыбыз бар. Буюрса дагы шарт түзөбүз. Жалаң эле квартирант өтө муктаждар. Ушулардын балдарына кийим, кечеден, ошо продукттар жактардан жардам берсеңиздер болот. Мына кыш келе атат. Көп семьялар ошо un, продукта, май, анан көмүр, отун жактан бизге көп кайрылып атат. Болсо ошол жактан жардам беришиңиздер суранат элек. Бирок кийим бизде жетишпейт. Айрыкча бизге детский кийимдер керек көбүнчө. 4-5 балдар бар. Өтө муктаж үй бүлөлөр. Кээ бири пособия да кала алышпайт, алимент да кала алышпайт. Ушундай аябай муктаж үй бүлөлөр көп. Квартирада жашашат. Квартплата төлөгөндө акчасы жок. Ушу жакында мына кыш келе атат, кышкыга болсо көмүр, оттун сулары жок. Аябай кыйналган үй бүлөлөр бар. Биз ошолар менен иштешебиз, дайым ошолар менен байланыштабыз. Бизге ушул жерге мына кийим болсо, жаңыбы, эски кийим болсо кабыл алабыз. Болсо бериңиздер. Продукту деле ала беребиз, идиш аяк, көрпө төшөк, эски буюмдарды деле кабыл алабыз. Ошондой эле бир эле аларга акча тарабынан, продукта кийим тарабынан жардам бербестен, билим тарабынан дагы жардам бергибиз келет. Алар өздөрүнүн оокаттарын өздөрү табыш үчүн аларга билим керек, эң негизгиси. Алардын арасында ошо окуйт электегендер бар, кээбирлер балдарын окута албайт. Ошол жалгыз бой энелер курстарга катышып окуп калса жакшы болот эле, өздөрү кайрылышып атат. Акча төлөп ошол окутуп коеюн, сообу акыретте көрөм деген мусулман туугандарыбыз болсо, ошол
окууларына төлөп берем дегендер болсо, бу номер менен байланышыңыздар. Биз сиздерге таап беребиз. Ошол муктаждарды, балдары болсо дагы, медреселерге окуугалары келген балдары бар, жөнөкөй болсо дагы ушул техникумдарга, строитель, баягы ар кандай техникумда окууларга окугусу келген балдарды дагы сиздерге таап бере алабыз. Бизге ким ошол үйүндө кийилген кийимдер болсо, таза кийимдер болсо, бут кийим болобу, кандай кийим болбосун, кышкы кийим, өзгөчө кыш келди, кышкы кийимдерин бизге алып келип берсе, бизде кийим сурагандар көп, сүйүнүп алып кетишет кийимдердичи. Сүйүнүп, кубанып алып кетишет. Кээде даже талаш болуп жетпей калат кийимдер. Андан сырткары бизге ушул коляска, үй тиричилик буюмдары, идиш аяк, төшөк, кээде эшик, айнек, терезе ушундай сурагандар да болот, муктаждар. Ошондой кандай гана бир үй тиричилик буюмдар болбосун, баарын беришсе болот. Складыбыз кенен, былтыр ушул складта карантин учурунда берде күндө тынбай, бир да күн тынган жок бул склад. Карантин учурунда бул элдик штаб болуп, продукттар ушул жерден таркатылып атты да. Ошого биз элдерди чакырат болчук, ошол үйүңүздөрдө кийимдер болсо, бүтүн болсо, таза болсо ошолор бизге алып келип бериңиздер. Кийим сурагандар көп, кийим ала албай жаткандар көп, өзгөчө мектеп курагындагы балдарына кийинтире албай аткан, мектепке жөнөтө албай аткан, же болбосо бир окуу куралдарын сумкасы жок үй бүлөлөр өтө көп. Өзгөчө ошол мектеп формасы, жанагы курал жарак, окуу китептери, сумкалары жок үй бүлөлөр өтө көп. Биз элдерди ошол бизге жардам берүүгө чакырабыз. Азыр биз бул жерде кубаныч таксырыбыздын иш жайына келдик. Бул жерде ошол элдерден чогулган кийимдер, албетте аларды колунан келген адамдар бул жерге беришет, бул жерден муктаждар алып кетишет. Ал эми көптөгөн базарда отурган сатуучу бир туугандар, башка жумушта иштегендер, өзүнүн кайрымдуулуктарын кылып, жада калса мынакей Россияда жүргөн, иммигрантта жүргөн уул кыздарыбыз акча салып, ошолардын акчаларына ар биринин тыйынына чейин отчет кылып көрсөтүп, бул жерде продукту алып, ошол продуктларды дайыма колу жукаларга жеткизип турат. Бул кубаныч досубуз, биздин жамаатыбыз өзү эл алдында өкмөт ишинде адвокат болуп иштейт. Адвокат болсо дагы мына ушул биздин катарды толуктап, дайыма эл үчүн пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдин кайрымдуулук кылуу сүннөтүн аткарып келген момун мусулмандардан. Мен бүгүнкү ушул учурдан пайдаланып, бизге өзүнүн күчү менен, өзүнүн дүнүйөсү менен, өзүнүн мээримдүүлүк пейили менен жардам кылып жаткан ар бир түз багыт жамаатынын мүчөлөрүнө терең ыраазычылыгымды билдирем, чоң рахматымды айтам.